Кутман кечиңиздер менен кайрадан дагы биз эфирде шайлоого тиешелүү болгон саясий программаларды улайбыз. Студияда кайрадан мен Мамбетов Таалай. Бүгүн болсо биз жаш түзүлгөн Ыйман Нуру саясий партиясынын талапкери Сюита Эрмаматова айым менен кеп козгойбуз. Кутман кечиңиз менен кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Саясатка аттанууңуздун себеби эмнеде болду? Болгондо дагы ушул Ыйман Нуру партиясы менен баратканыңыздын себеби эмнеде? Кутман кеч, урматтуу кыргыз элим. Барыңыздарга Аллахтын саламы жана мээрими болсун. Мен атым Сюита Эрмаматова. Мен ушул Ыйман Нуру саясий партиясынан өзүмдүн талапкерлигимди коюп жатам. Саясатка баруумдун себеби эмнеде? Аял киши саясаттан тышкары болсо дагы болот. Бирок азыркы коомдогу көйгөйлөрдүн чечилиши аялсыз, аялдын катышуусуз болбой калды деп эсептейм. Себеби аял бул ички тон, үйдөгү ички үй бүлөнүн ички проблемалары, социалдык маселелердин бардыгын бул аял киши өзүнүн жоон тери менен сезип, ошонун чечилиш маселелерин дагы аял киши көп рол ойнойт деп эсептейм. Ошол себептен мен өзүмдүн көп жылдык 20 жылдан ашык юридикалык тажрыйбам менен иштеген опыт алган кесиптик опытым менен мен ойлойм ушул жогорку кеңешке барып социалдык маселелерди чечүүдөгү, андан сырткары биздин азыр сот адилеттүүлүгү эң чоң көйгөйдү жаратып атат. Ошол себептерди дагы чечүү үчүн өзүмдүн салымымды кошоюн деп ушул партия менен аттандым. Эмне үчүн Ыйман Нуру? Ыйман Нуру өзүнүн атына заты жарашкандай, ыйман бул ишеним, ыйман бул адеп аклак. Эгерде биздин азыркы замандын учуру талабы болуп калды. Биз коомго, кыргыз элине, элибизге ыймандуу, Кудайдан корккон адамдар келип бийликке, ошолор күчтүү өкмөт түзүп, ошонун жоопкерчилигин талап кыла турган парламентти түзсөк, мен эсептейм биздин мамлекетибиз өнүгүү жолуна албетте түшөт. Мен ошон үчүн бул команданы тандаганым себеби, бул командада таза, мурунку чакырылышта депутаттардан тизмебизде катарыбызда эч ким жок, жана коррупцияга аралашкан чиновниктерден аласпыз. Ошол себептен мен бул команданы тандадым. Жакшы. Жогоруда өз сөзүңүздө белгилеп кеттиңиз, социалдык көптөгөн көйгөйлөр бар деп. Ошолордун кайсыларын азыркы күндө чечүүгө өтө зарыл, биз үчүн биринчи орунда турат деп эсептейсиз? Социалдык проблемалар бул экономиканын өсүп өнүгүшүнө байланышкан проблемалар. Адам үй бүлө жаралганда эле, адам төрөлгөндө эле уже проблемалар менен төрөлөт. Сиз өзүңүз билесиз, төрөтканадан эле башталат. Акча беришет, сүйүнчү пулун беришет. Ошол жактан эле бизде коррупцияга аралашып атат. Социалдык проблемалардын чечилүүсү бул экономиканын өсүүсү менен чечилгенге барабар. Социалдык маселелер, азыркы күндөгү көйгөйдөгү маселелер бул жумушсуздук. Адам, аял киши өзү үйдүн куту болуш керек. Бирок азыркы күндөгү биздин аял заты ал үйдүн куту боло албай, муктаж болгондуктан сыртка чыгып, мигрант болуп, үй бүлөсүн багыш үчүн өзүнүн энелик, аялдык ролунан алыстап, аргасыз болуп ошо жумушка барып атат да. Ошол эгерде биз мамлекетибиздин экономикасын көтөрүп, социалдык маселелерди чечсек, мен ойлойм, улуттук идеологияны ордуна коюп алсак, мен ойлойм, үй бүлө институту кайра бекемделет. Жакшы. Анан айымдардын саясатка аралашып аткандыгы албетте жаман эмес. Ушул айымдарга тиешелүү болгон кандай көйгөйлөрдү чечүүгө аттанып баратасыздар? Сиздердин өзүңүздөрдүн программада максатыңыздарда? Биздин максатта, программабыз өзүбүздүн максатыбыз бул биринчиден акыйкатты жеткизүү. Эң негизги максатым менин аял киши, мусулман аял катары бул акыйкатты жеткизүү. Качан гана ошо парламент деңгээлиндеги биздин депутаттар, жогорку бийлик адамдары акыйкатты түшүнүп, Кудайдан корккон ыйманы менен иш кылып жоопкерчиликти сезсе, мен эсептейм биз күчтүү өкмөттү, күчтүү парламентти түзө алабыз.
Ал эми биздин программадагы аялдардын маселелерин чече турган көп проектилерибиз бар. Бул жумушсуздук проблемалары, үй бүлө институтун бекемдөө. Ал үчүн биз улуттук идеологияны иштеп чыгышыбыз керек. Бизде азыр улуттук идеология жок болуп баратат. Бул биринчиден батыштын да кесепети. Ошондой эле социалдык проблемадан чыккан, ошол мүчүлүштүктөрдөн чыккан проблемалар аябай көп. Жумушсуздук маселесин чечсек, стартап проекттерге көбүрөөк көңүл бурсак, биздин аялдарыбыз үчүн, мен ойлойм бул көп маселелер чечилип, аялдар өздөрүнүн коомдо, үй бүлөдө өздөрүнүн ордун таба алат. Жакшы. Саясатка аялдардын, айымдардын аралашуусу канчалык деңгээлде туура деп эсептейсиз? Анан кийин эмне үчүн айымдар саясатка аралашыш керек? Туура суроо. Биринчиден, эгерде тарыхка кайрылсак, адам баласы жаралып, биздин өзүбүздүн дин тутумубуз бар, ислам дининдеги. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы жубайлары эң чоң дем, күч берип турган биздин пайгамбарыбызга. Хадиджа энебиз деле. Анын биринчилерден болуп ошо исламды кабыл алып, бүт байлыгын, бүт мүлкүн ошол дин жолунда коротуп, пайгамбарыбызга аябай чоң жолдош дагы, чоң жардамчы да болгон. Бул бир ислам дининдеги бул бир мисал деп келтирем. Андан кийинки биздин Айша энебиз. Айша энебиз дагы пайгамбарыбыздын эң сүйүктүү аялынын жубайы болгон. Анын пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин ал 2210 ишенимдүү хадистерди биз азыркы күнгө чейин амал кылып ошолорго жашап келебиз, мусулман бир туугандар. Ошол себептен мен эсептейм, аял кишинин коомдогу, үй бүлөдөгү деги эле орду чоң. Биздин кыргыз тарыхыбызга кайрылып кетсек, Кыз Сайкал, Курманжан датка деги эле көп айым даткаларыбыз бул коомдо дагы, үй бүлөдө дагы, саясаттагы дагы орду чоң болгон. Алымбек даткандан кийин Курманжан датка Кокон хандыгында эң белгилүү көрөгөч, билгич, жаратман аялдардын бири болуп тарыхта эсибизде калды. Эң негизгиси аял саясаттагы азыркы орду. Саясатка барбаса деле болот, бирок азыркы күндө бул замандын талабы болуп калды. Аял социалдык проблемаларды чечүүдө чоң роль ойнойт. Бир гана коомдо гана эмес, үй бүлөдө дагы аял киши бул эркекке өзүнүн билгич, көрөгөч кеңештерин берүүчү жолдош, ишенимдүү адам деп эсептейм. Көп эркек аялдын сөзүн угат. Ошол себептен мен ойлойм, саясатты дагы туура саясатты жүргүзүш үчүн аялдардын орду чоң, ролу чоң жана маанилүү деп эсептейм. КМШ өлкөлөрүнүн арасында, бирок биздин Кыргызстанда аялдардын саясаттагы, коомдогу орду Кудайга шүгүр деп айтсак болот. Биз дайыма талаптарын аткарып келебиз гендердик теңчиликтин. Мисалы, КМШ өлкөсүнүн арасында эң биринчи президент аял бизден чыкты. Туурабы? Андан сырткары жогорку бийлик органдарында дагы жогорку соттун төрайымы, мына мурунку 5 жылдык мурда башкы прокурор аял киши болгон. Ошол себептен мен ойлойм, биз Кыргызстанда аялдын саясаттагы, коомдогу орду бул туура эле сакталып келе жатат. Саясатка аралашууда, мисалы, эми эл оозунда айтылган сөз бар, саясат таза эмес, оройраак айтканда сасык деп коюшат. Анан саясатка аралашуу менен үй бүлөлүк баалуулуктарды дагы өстүрүшүбүз керек деп атасыз да. Тескерисинче, айымдар үчүн терс таасирин тийгизип калбайбы? Эркектердин аралашып жүргөнү же эркектин орду сыртта, мындай эшикте деп коет, билинбейт мисалы. Бирок айымдар ошол эле мезгилде үй бүлөгө камп коюш керек, балага, жарына жана башка сыяктуу. Ушундай жакка аралашуу менен балким үй бүлөлүк жеке сиз өзүңүздү мисал кылып уккум келет да өзүңүздөн. Үй бүлөңүзгө терс таасирин тийгизип калбайбы деген. Туура айтасыз. Аялдын эң негизги ролу бул үй бүлөдө.
балага тарбия берүүдө энеден тарбия энеден башталат. Төрөлгөндө эле 9 ай боюнда төрөп, ак сүтүн берип, ага имандуу тарбия бергенде биз коомго татыктуу, имандуу инсанды тарбиялап чыгабыз деп эсептейм. Ал аялдын негизги ролу. Бирок аял бир гана үй бүлөдө эне сүйүктүү жар боло албайт. Аялдын коомдогу өзүнүн дагы орду болуш керек. Себеби коомдо аял киши кандай болсо, коомдогу аял. Коомдогу аялың ыймандуу аялдар келсе, анда коом оңолот дейт. Эгерде тарбиялап чыккан кызың же аялың бузук коомдо болсо, анда коомдун бардыгы бузулганы деп айтышат. Ошол себептен мен эсептейм, коомдо дагы, саясатта дагы аялдар азыркы күндө ал мезгилдин, учурдун талабы болуп атат. Андай дебесе, эркектерибиз социалдык маселелерди чече албай эле, башка эле саясат менен алек болуп кетиши да мүмкүн. Ошон үчүн аял кишинин үй бүлөнүн, коомдун, социалдык, башка талаш тартыш проблемаларын билип, өз жону тери менен сезген үчүн мен эсептейм, аялдардын дагы ой пикири болуш керек саясатта. Жакшы. Ыйман нуру деп аты айтып тургандай эле, көпчүлүгү мисалы буга чейин да биз кеп козгогонбуз, туура эмес өңүттө дагы түшүнгөндөр бар экен. Кандай дей турган болсок, бул кайсы бир деңгээлде диний көз карашты жаманган, же болбосо диний көз карашты камтыган партиянын бири деп дагы айтып жүрүшөт. Анан диний идеологияны дагы жүргүзөт деген кептерге сиздер эмне деп жооп берет элеңиздер? Эми эл айтса айта берет экен, ар кандай ушактар кеп сөздү угуп атабыз артыбыздан. Мына азыр үгүттө иштери башталганда менин жолугума асылгандар да болду, жолук салынган айым деп. Бирок мен эсептейм, бул элдин өзүнүн, ар бир жарандын өзүнүн ою, пикири. Мен жаратканга ишенем, жана жараткандын сөзү менен, дини менен жашаган аялмын. Биздин партия диний партия эмес. Себеби биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык партиялар саясий гана партия боло алат. Бизде диний партиялардын ишмердүүлүк жүргүзгөнүнө мыйзам тыюу салат. Биздин партия аты ыйман нуру болгон менен, бул ыйман деген сөз бул динден гана келип чыккан жок да, бул ыйман деген бул ишеним, адеп, ахлак. Бул таза, адилеттүүлүк деген нерсени түшүндүрөт, акыйкаттык деген нерсени түшүндүрөт. Ошол себептен бизге ушул диний багыттагы партия деген сөздөргө мен кошулбайм. Биздин катарда дин карманбаган дагы жарандарыбыз, талапкерлерибиз бар. Ошол себептен бул сөз туура эмес деп айтып кетет. Жакшы. Сөзүнүн башында, ушул маегибиздин башында белгилеп айттыңыз, улуттук идеологияны тургузууну каалап, максат коюп баратабыз. Улуттук идеологияны тургузушубуз керек, анан үй бүлөлүк баалуулуктарды дагы биз түптөшүбүз керек деп. Ошол идеологияны, же болбосо үй бүлөлүк баалуулуктарды түптөөнүн жолдорун иштеп чыктыңыздарбы? Кантип биз түптөй алабыз? Албетте, буга чейин деле башка партиялар деле жана башка айтышат, биз муну кылабыз, аны кылабыз, бирок ошонун кантип ишке ашырылышы дагы бул өзүнчө маселе. Мисалы, ошо баалуулуктар менен идеологияны тургузууда түптөөдө кандай механизмдерди иштеп чыктыңыздар? Бул абдан орчундуу, актуалдуу суроо, себеби биз акыркы мезгилдерде көз карандысыздалып, ушул Кыргызстан түптөлүк өнүп келип аткан мезгилде биздин идеология жоголуп баратат. Себеби биз көбүнчө батыштын идеологиясын демократия деген жол менен эле биз аша чаап жиберип атабыз да. Туура, Кыргызстан светтик өлкө. Бирок биздин түпкү тарыхыбызга, ата бабаларыбыздын тарыхына кайрылсак, биз дин карманып келген элбиз. Биз улууну урматтаган, кичүүнү ызаттаган, ата-энени сыйлаган. Эне бул үйдүн куту, балага тарбия берген аял зат катары. Эркек бул үй бүлөнүн камкордугун камсыз кылган киши катары биз ошентип чоңоюп келгенбиз, тарыхыбыз ошондой биздин. Бирок азыркы учурда экономиканын ылдый болуп кетишинин, социалдык жактан көйгөйлөрдүн, маселелердин чыгышынан себебинен биздин үй бүлөлүк институтубуздагы, анан улуттук идеологиябыз жоголуп баратат.
Ошол нерсе бизди абдан тынчсыздандырат. Мисал алганда азыр биз сүйүнүп эле атабыз, биздин көп бийликтегилер сүйүнөт, биздин Кыргызстандын көпчүлүк кирешесин биздин мигранттардан келип атат. Бирок ошол эле мигранттарыбыз биздин абалы кандай алардын, кандай абалда алар иштеп жүрүшөт. Алардын төрөлгөн балдары Кыргызстанга келбей ошол чет мамлекеттерде билим алып, тарбия көрүп атышат. Биз өзүбүздүн улуттук тилибизди жоготуп алышыбыз мүмкүн. Дилибизди жоготуп алышыбыз мүмкүн. Ошол себептен биздин партия бул маселеге улуттук каада салтты, наркты, идеологияны кайтаруу маселесине көп көңүл бурабыз. Эң биринчиден билим. Билим алуу системасында биз көп өзгөртүү киргизишибиз керек. Азыркы күнгө чейин биз советтик мезгилдеги системадан толугу менен арыла элекпиз. Андан сырткары дагы батыштын дагы көп компоненттери кирип кетип атат. Ошол себептен балдарыбыз багытын тандай албай жатышат да. Дин жагынан алганда дагы туура диний адеп, ахлак, ыйман сабактарын киргизиш керек. Себеби бала чоңойгондо уже билиш керек да. Мен киммин, кайсы динди карманам, кандай багытта мен чоңоюп өсүшүм керек деп өзүндө тандоо болуш керек. Бизде андай нерсе жок да. Бизде интернет булактары, мол цифровизация, компьютер деп айтып атабыз, бирок ошол биздин келечек муундардын өсүшүнө өзүнүн терс таасирин да тийгизип жатат. Ошол себептен менин жеке пикирим, мектеп билим берүү системасына биз реформа алышыбыз керек. Адеп, ыйман сабактарын албетте киргизишибиз керек. Жакшы. Демек идеологиядан алыстап баратабыз, улуттук идеология кулап калды. Көп жактан аралашып кетти, мисалы орус, батыш жана башка сыяктуу баары тең аралашып кетти деп атабыз да. Буга кимдер күнөөлүү деп эсептейсиз? Мисалы элдин көпчүлүгү бийлик дешет. Аткаруу бийлигиби, башкаруу бийлигиби, мыйзам чыгаруу бийлигиби, бийлик дагы өзүнчө бөлөт. Же эл өзү күнөөлүү ушул нерсеге жол берген? Бул жерде бийликти дагы, элди дагы күнөөлөгөнгө толук мүмкүнчүлүк жок. Бул биздин ар бир жарандын өзүнүн эрки. Биз өзүбүз тандоо жүргүзүшүбүз керек. Ушул мезгилге чейин биз туура тандоо жүргүзө албай, ушул абалга чейин жеттик деп эсептейм. Бийлик органдары, мыйзам чыгаруу органдары, башка органдар дагы ар биринин өзүнүн буга салымы бар. Убагында советтик мезгилде, мисалы биз айтабыз, ал Советский Союз болгон депчи, бирок ошол мезгилде биздин дагы балалык чак өттү. Бирок ал жактагы партиянын идеологиясы аябай күчтүү болгон, тартип болгон, жоопкерчилик болгон. Азыр бизде жоопкерчилик жок, тартип жок, демократия деп ким каалагандай ар кандай өзүнүн оюн айтып, ушул абалга жеттик деп эсептейм. Ошон үчүн Кыргызстан биз өзүбүздүн улутубуз, өзүбүздүн тилибиз, өзүбүздүн дилибиз, динибиз бар өлкөбүз. Биз ошону кайра улуттук нарктарды, барктарды кайра кайтарып келишибиз керек. Жакшы. Шайлоочу менимче шайлоо мисалы эмне үчүн шайлайм деген суроо жаралышы мүмкүн да. Анан сиз жогоруда айтканда биздин талапкерлер ушу шайлоого аттанып, быйылкы парламент шайлоого аттанып жаткан талапкерлердин арасында эч ким эмесе буга чейин жогорку кеңеште депутат болгон эмес, коррупциялык иштерге катышкан эмес дедиңиз да. Мындан башка кайсыл өзгөчөлүктөрдү белгилеп айтат элеңиз? Сиздердин ошол Ыйман Нур партиясынын өзгөчөлүгү. Эмне үчүн мен Ыйман Нурун шайлашым керек дегенде жооп бере ала тургандай кандай нерселер бар сиздерде? Биздин Ыйман Нур саясий партиясынын башка партиялардын өзгөчөлүктөрү бул биринчиден биз жаш партиябыз, жаңы партиябыз, жаңы команда менен ыймандуулардын таза шайлоого, элди таза шайлоого үндөгөн партия катары, үлгү катары кетип баратып жатабыз. Биз добушту саткан жокпуз. Добушту сатпаңыздар, сатып албайбыз деген уран менен чыгып атабыз. Жана бардык шайлоочуларыма кайрылып кетерим. Диниңиздер, ыйманыңыздар менен чын жүрөктөн ушул добушту сатпай, чын жүрөктөн тандоо жүргүзүш керек. Себеби бул шайлоо, бул өзгөчө шайлоо. Бул шайлоодо бир гана жогорку кеңештин 7-чакырылышында депутаттарды гана эмес, элдин келечектеги 5 жылдык тагдыры чечилип жатат. Ошол себептен биз кайдыгер тура албай, чекеде ушул үлгү бололу, тазалыкты көрсөтөлү,
ыймандуулукту көрсөтөлү деген чоң максат менен ушул шайлоого кадам таштадык. Жакшы. Менин ушул кызыгуумду дайыма жаратып келет да. Саясий партиялардын бардыгы тең жакшы программалар сунушташат, бирок аткара келгенде дагы мүчүрүштүктөр же болбосо дээлик аткарылбай да калат. Бирок өзүн өзү жазалоо сыяктуу мындай ички тартиптер иштебегендиктен окшойт деп дагы ойлонуп калам. Анан сиздердин партияда ушул маселе кандай каралган? Эгерде коррупциялык иштерге аралашса, жана башка сыяктуу ушул мамлекетке зыян келтирип, элдин акысына кирип кала турган болсо, кандай жазалар берилиши мүмкүн? Абдан жакшы суроо болду. Биринчиден, адам өзүнө максат коюп, өзүнө ошол максатка жетүү үчүн жоопкерчиликти да сезиш керек. Акыйкатты билген адам, Кудайдан корккон адам, ал эч качан бирөөнүн акысын, бирөөнүн бюджетти же элдин акысын урдап жебейт. Себеби ал акыйкатты түшүнгөн адам. Ал акыреттеги өзүнүн жоопкерчилигин билет. Ошол себептен биз бул парламентке эмне үчүн аттанып атабыз? Аз болсо дагы барып, жаныбызга билбейм кандай партиялаштар, атаандаштар барат жогорку кеңеште. Ал 4 октябрда, 5 октябрда билинет. Бирок ошондо дагы жебеген, бул мыйзамсыз, бул элдин акысына кирип атасың. 1 грамм алтынды жеген адам акыреттеги кыяматтагы өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек деген максатты коюп кетип атабыз. Албетте биздин партияда эгерде ошондой партиялаштарыбыз ошондой нерсеге барса, мен эсептейм, бул чоң жоопкерчилик болуш керек. Партиядан чыгарылыш керек. Деги эле биздин лидер өзү айткандай, бул коррупцияга аралашкан адамдын деги бирөөсү дагы мамлекеттик кызматта эмес, буга кылмыш жаза жоопкерчилигин катуулатыш керек. Биздин лидер айтып кетти, өлүм жазасын киргизиш керек коррупцияга аралашкан адамдардын. Мисалы, азыр баарыбызга эле маалым, бул саясий бизнес дагы болуп калды десек болот. Мындай партиялык түзүлүшчү. Айрым партияларга кириш үчүн 200 миң, 300, 700 миң ар кандай суммадагы акчаларды берип, анан тизмеге киресиң. Ар кандай мисалы акчаң бар болсо киресиң, болбосо кирбейсиң. Бирок айрым сиздердин сыяктуу жаңы түзүлгөн партияларда андай элементтердин учкундары азырынча байкала элек. Анан тандап алууда кандай критерийлерге, талаптарга көңүл бурулду сиздердин? Туура айтасыз, биздин партия жаш, жаңы партия жана өзүңүз байкагандай акчасы жок бараткан партиялардан катарындабыз. Биздин бюджетти дагы фондду караганда, шайлоо фондубузду караганда, азыркы күндө 6 миллиондон эле бир аз ашкан акча коротулду. Анын 5 миллиону бул залог. Шайлоо избирательный залогко төлөнгөн акча. Биз өзүбүздүн тизмеге кандай критерий менен өзүбүзгө тарапташтарды тандадык? Биринчиден, бул тазалык жагын алдык, ыймандуулук жагын алдык жана кесипкөй жагын алдык. Биздин катарда көп кесипкөй ээлери бар, юристтер, экономисттер жана ошондой эле өндүрүшчүлөр бар. Ошол себептен биз парламент бул мыйзам чыгаруучу орган болгондуктан ар түрдүү кесипкөйдүн тажрыйбасы мол адамдар барып, ошол проблеманы чагындырып, ошол проблеманын үстүнөн туура эл үчүн иштей турган мыйзамдарды жазып беришибиз деген чоң максаттарды коюп жатабыз. Жакшы. Сиз өзүңүз кайсыл тармакты ушул тейлейм деп баратасыз? Мен кесибим боюнча юристмин. 20 жыл ушу мамлекеттик кызматтарда иштедим. Акыйкатчы институтунан иштедим 5 жыл. Ошондой эле сот системасында судьялык кызматты да аркаладым. Бирок диний көз карашым өзгөргөндүктөн сот системасынан өз калоом менен кеткенмин. Азыркы күндө мен эгерде парламентке барып калсам, менин өзүм негизги биринчи ниетим бул ысырапкерчиликти жоюу боюнча мыйзам долбоорун киргизейин деген үмүтүм бар. Себеби азыр биздин Кыргызстанда бул негизги маселе болуп атат. Ооба. Той төркүн, кыркаш, буну намыс үчүн кыргызыбыз намыскөй эл келет. Намыс үчүн дагы жасап атышат, карызга алып, карызга батып. Бунун кереги жок нерсе. Ошол себептен мен өзүмдүн жеке негизги биринчи максатым бул ысырапкерчиликти жоюу боюнча
биринчилерден болуп мыйзам долбоорун киргизүү. Көп көңүл бурарым, бул өзүм юрист болгондуктан сот системасына көп көңүл бурат элем. Башка дагы укук коргоо органдарын реформалоо боюнча өзүмдүн көңүлүмдү бурат деп эсептейм. Демек, учурдагы биздин баш мыйзамга көптөгөн өзгөрүүлөр кириши керек деп эсептейт экенсиз. Кириши керек, албетте. Бирок аны мен өзүм жеке чече албайм. Анын өзүнүн мыйзам талаптары бар, өзүнүн процедуралары бар. Жакшы. Убакыт аягына келип бартат, эми сизге ушул эркин микрофон суналып, каалоо тилегиңиз кыргыз элине кайрылуу болсо. Рахмат. Урматтуу кыргыз элим. 2 күндөн кийин биздин Кыргызстан эң олуттуу, орчундуу жана тагдыр чечүүчү күндүн астында турабыз. Биз бир гана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылыштагы депутаттарын эмес, биз Кыргызстандын, биздин балдарыбыздын келечектеги 5 жылдык келечегин тандоо алдында турабыз. Сиздердин баарыңыздардан суранам. Чын жүрөгүңүздөр менен акчага, арам акчага, чай берүүгө, башка нерселерге азгырылбастан, чын жүрөгүңүздөрдөн, чын дилиңиздерден, бекем ыйманыңыздар менен тандоо жүргүзүңүздөр. Биз Ыйман Нуру саясий партиясы, биз ошол таза тандоо, таза шайлоо үчүн баратабыз. Сиздерден дагы биздин катарыбызга кошулуп, таза, адилеттүү, ыймандуу бийлик курганга өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп кетиңиздер деп суранабыз. Биздин катардагы номерибиз 3, Ыйман Нуру, жолубузга жолдош бол. Рахмат барыңыздарга. Чоң рахмат, жакшы. Бүгүнкү айтылган сөз, буга чейинки үгүт иштериндеги айтылган жана ошондой эле программаңыздарда жазылган ой, тилек, максаттардын баарын тең жогорку кеңешке өтүп калсаңыздар, ишке ашсын Кудайдан тилейбиз. Рахмат. Ийгилик каалайбыз. Рахмат буюрса. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Таалай Мамбетов болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.